Облустук ооруканадагы заманбап рентген аппараты оорунун дартын тез жана так аныкташын камсыздап, облустагы элдин ден соолугуна чоң салым кошууда. Бирок кайрылгандар абдан көп. Жетекчилик жарандарга жолдомо менен келүүсүн талап кылууда. Жолдомо менен келген жарандар түшө алат. Травматологияга Курчабалда келгендер, анан жанагы өпкө сезгени оорусу менен келген жарандар түшө алат. Жолдомосуз Курчабалында. Жолдомо менен ар бир жаран өзүнүн үй бүлөлүк дарыгерине кайрылып туруп, үй бүлөлүк дарыгер жолдомо жазып берип, райондон түшүшөт. Райондон түшкөн пенсионерлер, инвалид 1-2 группа, 3 группалар алар бекер өтөт. Мисалы Түп районун же Ак Суу районун алсак, бүт райондордо рентген аппараттар бар. Бардык жерге цифровой аппараттар коюлган. Жетегүздө деле бар. Бирок биздин жарандар эмнегедир үйдөн туруп алып эле келишет, анан бияктан биз тартылбайт десе, биздин дарыгерлер тартпайбыз, жолдомоңор жок, райондон түшүшүңөр керек десе, анан ошондон жанагы ызы чуу болуп, жалобалардын пайда болушу ошондон. Ошон үчүн мен жарандарга айтып кетким келет да, биринчи үй бүлөлүк дарыгерге кайрыласыздар. Үй бүлөлүк дарыгердин жолдомосу менен гана бизге келесиздер. Заманбап рентген аппараты ковид пандемиясынан кийин гуманитардык жардам катары Италиядан келген. Дарыгерлер муну менен күнүнө 200дөн ашуун бейтапты текшерүүдөн өткөрүп келишет. Цифровой аппараттар келди Италиядан. Цифровой, многофункциональный деп коебуз, потому что бүт баарын жасаганга арналган аппаратта. И ошол программа менен жанагы передвижной аппаратыбыз да бар. Ошол кабинетте 2 аппарат иштейт. Передвижнойбуз жанагы реанимациядагы больнойлорго, тяжелый травма менен келген больнойлорго атайын барып, тартып, анан диагноз коюп беребиз. Жаңы рентген аппаратынын жардамы менен сапаттуу дарылоо болорун дарыгерлер айтат. Автоматташтырылган аппараттар бардыгын өзү аткарат. Жакынкы күндөрү бул бөлүмгө дагы кошумча шарттар түзүлдү. Апрелден баштап рентгендер иштебей калган, рентген аппараттар күйүп кеткен платаларыч. Ошону биз азыр жасатып, азыркы мезгилде бул биздин обул больницанын рентген бөлүмүндө 2 аппарат иштеп атат. 2 аппарат иштеп атат, анан Кашка сууда дагы 2 аппаратыбыз иштеп атат. Рентген бөлүмдө алсак, рентген полностью жасалды, сырдалды, линолеумдар салынды, терезе ролл шторалар коюлду. Биякта бүт условия жасалды да, рентгенге иштегенге бардык условиялар бар. Ошондой эле ооруканадагы операция бөлүмүнүн чатыры алмаштырылууда. Мурун бул аймактан суу агып, мындай иштегендерди түшөлтүп келген. Жазгүл Сатаева, Баатыр Абиев, Ысык Көл, маалымат кызмат үчүн.